6 ай болгондон кийин ал билип калды. Мен мурунку турмушум бар экенин. Төрөсөмбү же төрө эле койсомбу, төрөп бирөөгө берсемби деп ойлонуп жатам. Самастар Мату Чыңбек YouTube каналынын катталуучулары, бүгүн бет кабартында берүүбүзгө мекендешибиз кайрылган. Москва шаарында турмуш курсам, күйөөм баламды тана албай атат дейт. Толук маалыматты өзүнө алайлы. Маегибиздин алдында мен сиздер менен жакшы жаңылык менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Москва шаарында эң мыкты клиника издеп жатсаңыздар, Metro Marino'da Medical America клиникасын сиздерге сунуштайбыз. Алдын ала жазылып алсаңыздар, 10% арзандатуу каралган. Ал эми стоматология кызматы 24 саат демалыссыз иштейт. Жарнамалыктан кийин маегибизди улантабыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою демалышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген оонтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: Metro Marino, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Саламатсызбы? Бүгүн бет кабартында берүүбүзгө өз каалооңуз менен келдиңиз. Берилген суроого так жана туура жооп берүүгө даярсызбы? Саламатсыздарбы? Ооба, бет кап теле берүүсүнө өз каалоом менен келдим. Жана берилген суроолорго туура жана так жооп бергенге даярмын. Москва шаарында турмушка чыксам, күйөөм баламды тана албай атам деп калдыңыз. Толугураак маалымат берсеңиз, эмне үчүн тана албай атат? Ооба, бул менин экинчи турмушум. Мен өзү негизи Кыргызстанда башында турмушка чыкканмын. Турмушка чыгып 5 жыл жашадым. Күйөөм менен аябай жакшы жашадык. Бирок ажырашуубуздун себеби бала болду. Балалуу боло албай койдук. Доктурларга ар жака кайрылдык, бирок экөөбүздө тең проблема бар экен. Ошол себептен боло албайсыңар дегенден ажырашууга туура келип ажыраштык. Ашкандан кийин Москвага келип иштедим. Иштеп жүрүп, ошол күндөрдүн биринде кыздар менен түнкү клубка барганбыз. Ошол жактан бир бала менен тааныштым. Таанышып, экөөбүз сүйлөшүп жүрдүк. Жылдызыбыз бири-бирге туура келип, баш кошууну туура көрдүк. Бул жакта нике окутуп жашадык. Мен ага биринчи турмушум жөнүндө айткан эмесмин. Ал мени бойдок деп ойлойт болчу. Ошентип экөөбүз жашап жүрүп 6 ай болгондон кийин ал билип калды. Мен мурунку турмушум бар экенин билип, тыштап кетип калды. Тыштап кеткенден кийин бир айдан кийин кош бойлуу экенимди мен билип калдым. Азыр айтсам, тана албай жатат. Эмне үчүн тана албай атат? Ошону сиз ДНКга барып көрсөтөм, далилдеп берем десеңиз качып атабы же эмне болуп атат? Анан бүгүн бет кабартында берүүгө эмне максатта келдиңиз? Ошо баланын аты жөнүн ачык айтканы келдиңизби же сүрөттөн көрсөтүү максатында келдиңизби? ДНК кылайын десем, Кыргызстанда жок экен, Казакстанда бар экен. Алдыга да чоң суммадагы акча керек экен. Азыр эми балам төрөлсө, атам ким десе, эмне дейм? Анан кийин ата-энеме, тууган уруктарыма дагы атасы ким деп айтам, эмне деп айтам? Төрөсөмбү же төрө эле койсомбу? Төрөп бирөөгө берсемби деп ойлонуп жатам азыр. Ошол себептен да бул бет кабартында теле берүүсүнө келдим. Сиздерден кеп кеңешиңиздерди угайын деп. Урматтуу мекендештер, мекендешибизге сиздердин дагы ой пикириңиздерди жаза кетиңиздер. Албетте окуйт. Сиздердин кеп кеңешиңиздер өтө маанилүү. Азыр ушундай бир чоң стрессте жүргөн мал экен. Ошол төрөсөм мен атасы ким дейм же тууган уругум ата-энеме ким дейм. Азырынча ата-энем туугандарым билбейт дейт. Кеп кеңешиңиздерди сөзсүз жаза кетиңиздер.
Сіздердің да жүрегі көкөн сурооңуздар болсо биздин бет кабартында берүүңүзгө кайрылыңыздар. Набор бул жерде 5 кг болот. Ичинде грудинкасы, карчыгасы, кабыргасы, 5 часть болот. Бардыгы биригип 3250 болот. Примерно ушундай болот достор. Магазинден келип алып кете бересиздер. Наборго келдим десеңиздер чогултуп беребиз. Биздин магазинде өзүңүздөр билгендей адал эт менен эмгектенебиз. Уже көп жумшак эттерди таба аласыздар достор. Биздикинде только торпокторду алып келебиз. Пенза областынан алып келебиз достор. Илюзанский деген городок. Пельмендерди мындай 6 түрү бар. Кыргызстандан келген атамандыкы 250дөн булар. Андан сырткары мондай Пензадан келген 550дөн пельмендерибиз бар. Булар дагы өзүбүздүн эттен жасалат достор. Өзүбүздүн мекендештер жасап бизге алып келип берет каттамаларыбыз. Бизде эң негизгиси басым этке жасалган. Биз андан сырткары Тооктун эттери бар экен, Тооктун эттери, чучуктар, ич майлар бардыгы бар. Сөөктөргө чейин сатабыз достор. Бул карын. Карындын килограммы 350. Чистый таза жуулган. Андан сырткары мындай пензиский чүчө тооктор, булардын жаркага дагы, варкага да 1 килограмм 450дөн бир штуку где-то 500 сомдой болот. Андан сырткары эң чоң тоогубуз бар. Биздин хит продажабыз. Муну аябай жакшы алышат. Килограмм 450дөн. Бул да Пензадан келет. Мунун 1 килограммы где-то 450дөн 1 штук тоок примерно 1000-1200 тегереги болот достор. Андан сырткары чучуктар Кыргызстандыкы, именно Казактан жасалган. Эч кандай сан эт, бел эт кошулган эмес, именно ребрадан жасалган Кыргызстандыкы достор. Кыргызстандыкындай кылып жасалат рулеттер килограмм 450дөн. Оброй компаниясынын колбасалары бар. 2 штугу 500, 1 штугу 300 достор. Анан бүт Кыргызстандын продуктлары достор. Сүмөлөктөрүбүз бар, күрүчтөрүбүз бар. Күрүчтүн дагы 7 түрү бар достор. Эттер да торпоктун эттери, Эттер бизде Пензадан келет достор. Эттер торпоктун эттери салыштырбаңыздар башка жака. Килограммы 580 рубльдан жогору. Эгерде 5 килограмм ала турган болсоңуздар 3250 кылып бардык частардан кошуп набор чогултуп беребиз. Бул жак козунун эттери. Козунун эттеринде эч кандай жит болбойт, ашыкча бир эмелер болбойт да. Алып бышырып куруп жаш балдарга дагы кайнатып өзүңүздөр каалагандай кылып жесеңиздер болот. Ошондой эле чүчө тоокторубуз. Бул жакта дагы орозого урматына финикилерди алып келип койдук. Туугандар, бардыгы сиздер үчүн. Урматтуу мекендештер, Кузмикинин 5-выходун, 5-выходтан чыгасыздар. Эт Микс магазинине кандай барам деген мекендештер үчүн Кузмикинин группа контактарына жиберип коюңуздар. Сиздерге ориентир ошо 5-выходтан чыкканыңыздарда эле бул жерде остановканы көрөсүздөр. Мына. Анан Кузмики Молл деген торговый центр бар. Кузмики Молл. Ошонун тушундагы эле Эт Микс бар. Жүрүңүздөр. Жолду көрсөтөйүн мен. Мына, остановкага чыкканыңыздарда 5-выходтан чыкканда остановканы көздөй басасыздар. Мекендештер, сіздерге ориентир болсун. Бул жерде Хан Самса, жерде Шу деген чайханалар бар. Ошонун тушунан эле баса бересиздер. Жүрүңүздөр. Мына мекендештер, ушул жерге келесиздер дагы. Ваш маркет деп нере жазып койгон. Ваш маркет деп ориентир дагы Кузмики Молл. Мына Кузмики Молл. Ушунун тушуна эле өтсөңүздөр, бул жерде Ваш маркет деп жазып койгон. Мынакей, ушул эштен киресиздер. Жүрүңүздөр. Ушул эштен ушундай киресиздер. Ушул жакка келгениңиздерде мынакей. Ушуну жазып койгон. Ушул жакка кире бересиздер. Эртемек 10дон кечки 9га чейин ишет ушул жер. Мынакей Эт Микс халал дүкөнү. Кыргыз продукттан баарын тапсаңыздар болот.